Чаткал районунда 3 айдын жыйынтыгында салык төлөмүнүн көлөмү өстү. Республикалык бюджетке токен байлыктарынан түшкөн салыктын каражаты 1 миллиард 255 миң сомго жетти. Бул көрсөткүч акыркы жылдардагы өзгөчө өсүш деп айтууга болот. Биз биринчи кварталга 340% өсүү ыргагы, 100% эмес 340% өсүү ыргагы менен чыгып атабыз. Себеп азыр былтыркы план 1 миллиард 212 миллион берилсе, 1 миллиард 355 миллионго аткарылып атат да. Бул деген көрсөткүч өткөн жылы көрсөткүчкө салыштырмалуу өткөн жылы мына 2 миллиард жалпысынан 600 миллион план берилген. Аткарганыбыз 2 миллиард 800 миллионго аткарылып былтыркы жылы көрсөткүч. Бирок азыр ошого салыштырганда азыркы биринчи эле кварталда ошол аткарылгандын тең бөлүгүн жаап атабыз дегени билет. Бул ошол компаниялардын ишинин баягы инвесторлорго жагымдуу шарт. Жагымдуу шарт деген баягы иштөө мүмкүнчүлүктөрүн мамлекет тарабынан, президентибиз тарабынан тапшырмалар коюлган ушундай компанияларга, ошол ишкерлерге туруктуу шарт түзүү. Учурда 5 атайын фирма кен казуу жумушун жүргүзүүдө. Эти Бакыр Терексай, Завчарат ишканалары калкты жумушчу орундар менен камсыздашкан. Былтыркы жылга салыштырмалуу 100% эмес 340%ке ашыгыраак. Былтыр мисалы үчүн ушул кезде 300 миллиондун тегертесинде гана жалпы республиканский жергиликтүү бюджеттердин тегертесине жапсак, азыр 1 миллиард 255 миллионго жаап атабыз. Бул ошо тапшырманын ашыгы менен. Ал жанакы эле көрсөткүчтөр салыктардын чогулушу, бунун аркасында ушу мамлекеттик органдардын иши, жергиликтүү айыл өкмөттөгү иштеген кызматкерлердин жалпы эле ушул райондогу иштерин жүрүшү дем, ошону менен бирге тоген компанияларында дагы иштердин туруктуулукка түшүп калышы. Республикалык бюджетке 1 миллиард 133 миң 289 миң 300 берилди. Аны 1 миллиард 274 миң 809га, мындайча айтканда 112% аткарылды. Анын ичинен жергиликтүү планга 79 миллион 628 миң 200 берилди. Аны 80 миллиард 348 миң 200га аткарылды. Мындайча айтканда 100,9% аткарылды. Кичи компаниялар калктын айрылуу катмарын колдоого алып, турак жай куруп берүүгө белсеништи. Бул багытта жергиликтүү бийлик өкүлдөрү социалдык колдоого муктаж үй бүлөлөрдү тизмектеген. Натыйжада Мурас Синтез Токен компаниясы Акташ айылында бир үй бүлөгө үй куруп беришти. Ал эми ВТ ИСА компаниясы Курулуш айылында бир үй бүлөгө 3 миллион сом каражат жумшап, турак үй куруп бергени айтылууда. Карындашым сага жаңы технология менен сип панель дегенди укпаптырмын буга чейин. Ошол сип панельден тым салып беребиз. Ичи жылуу болот, кышы жайы салкын болот деди. Сен акыбалыңды уктум, бияка келип деди. Мени да издеген экенсиң, өкмөттөрдөн, акимдерден издеген экенсиң. Мени угуп бияка келип сага жардам берейин деди. Жашым 40-ка жакындап калды. Группадамын. Ошонусу апам бар, атам жок. Сиңдим экөөбүз жашайбыз, апам үчөөбүз. Ошо жашоого байланыштуу тамым боюнча өзүм биринчи аракетим кичине малым бар эле, ошону мен жардам кылгам, жумшап. Анан кийин үстү жабылгандан кийин акчам жетпей калып, өкмөткө баягы кайрылгам. Өкмөттөн акимге, акимден жанагы фирмага, ошол жактан байланыштуу үйүбүз жанагы болуп калды. Элге кайрылып, элдер ошол жактан жанагы баардыгы өкмөт аркылуу болуп бүтүп калган. Чаткал районундагы тоо кен казган компаниялардан өлкөнүн казынасына ири каражат түшүүдө. Буга катар кен казган ишканалар калктын социалдык шарттарын жакшыртууга салым кошуп келүүдө. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Чаткал районунан.